Австралияда эс алуу багында кырсык болду. Кенияда мейманканага чабуул жасалды. Туркияда курорттордун бирине куралдуу кол салуу болду. Австралиянын Dreamworld эс алуу багында аттракциондордо кырсык болуп 4 киши набыт болду. Окуя кандай болгондугу тууралуу азырынча так маалымат айтыла элек. Кырсык болгон аймакта куткаруучу топ жана атайын адистер иш алып барышууда. Айрым маалыматтарга караганда, ылдам жүрүүчү поезд сыяктуу аттракцион кырсыктаган, ал саатына 45 чакырым ылдамдыкта жүрчү. Азыркы тапта ийгиликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Кениянын Мандайра шаарындагы мейманканалардын бирине чабуул жасалып, 12 киши мерт болду. Кол салуу Аш-Шабаб радикалдык уюму тарабынан уюштурулган айтылууда. Полициянын билдирүүсүндө чабуул жасоодо террорчулар жардыргыч заттарды колдонушкан. Белгилей кетсек, Мадейрада буга чейин да ушул сыяктуу окуя болуп, андагы калктуу конушка карата болгон кол салуудан 6 киши набыт болгон эле. Бул кол салууларды Аш-Шабаб уюму аскер кызматкерлерине карата жасалды деп түшүндүрүүдө. Туркиянын Анталия шаарындагы курорттордун биринде жардыруу жүз берди. Кырсыктан жабыркагандар бар экени айтылууда. Жарылуу соода борборунун унаа токтотуучу жайында катталган. Окуя шаар мэринин эл менен жолугушуу жыйынына бир нече саат калганда болгон. Көбөлөрдүн айтуусунда автоунаа жардырылган. Бул атайын уюштурулган террордук чабуул деп бааланууда. Учурда теракт ким тарабынан уюштурулганы такталууда. Аргентинанын борборунда жыл сайын белгиленүүчү официанттар жарышы башталды. Катышуучулардын баарында иштеген жайынын атайын формалары бар. Оюндун шарты стакандагы сууну төкпөй, бөтөлкөнү кулатпай чуркоо. Мелдеш Авенида де Майо көчөлөрүндө өтүүдө. Катышуучулардын шамдагы айлыгы көрүүчүлөрдүн кызыгуусун арттырууда. 1,5 чакырым аралыкка поднос менен чуркоо өзүнчө шыктуулукту талап кылат. Аялдар арасында Эквадордон келген катышуучу биринчиликке жетишти. Мен бул мелдешке 6 жылдан бери катышып келем. Ар дайым 3-чү же 4-чү болуп келчүмүн. Колумдагы суулар марага жетерде эле кулап кете берчү да. Бирок бул ирет ийгилик мен тарапка жылмайда. Ал эми эркектер арасында жеңишке 40 жаштагы катышуучу жетишкен. Алдыга коюлган тапшырманы так аткарууга тырыштым. Айланамда эмне болуп жатканына карабай эле алдыга көздөй чуркай бердим. Жыл сайын белгиленчү тейлөөчүлөр мелдеши 12-ирет өткөрүлүүдө.